Бекина, саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү жыйынга чакырылгандар. Биринчиси, ушу салык кызматынын башчысы боюнча тескеме чыкканда мен аябай сүйүндүм. Мына салык кызматына ушу салык кызматында иштебеген адам келатат депчи. Өзгөчө сүйүндүм, Алмамбет Насырканович, сиздин аты жөнүңүз чыккандачы. Эмнеге дегенде мен муну далилдеп да берем. Сизде эрк бар. Сиз бизнес чөйрөсүн да жакшы билесиз. Аралашып калгансыз, билесиз. Эмне кылам десеңиз кыласыз. Аны баягы орустар айтмакчы, защищать да айта аласыз да. Ошондуктан мен ойлойм, сиз бул кызматта жакшы ийгиликтерге жетишесиз. Мен ошону сизге каалап кетем. Экинчиси, мыногу мыйзамдын тегерегинде болсо, биринчи окууга келгенде башы чынында чачыбыз тике турган бардыгыбыздын. Тиктен тик туруп, бардыгыбыз мына өзүңүздөр уктуңуздар, 123 сунуш кириптир депчи. Мына азыркы редакциясында колдоп берсе бунун чындыгында болот. Эми үчүнчүсүнө өтөйүн, эң негизги каалоо тилегим сизге. Бизде Кудай бар, Кудайдан кийинки эле салык кызматынын башчысы, анан кызматкерлери. Ошондой түшүнүк бар да биздечи. Алмамбет Насырканович, азыр мына өзүңүздүн баш сөзүңүздө айтып кеттиңиз, цифровизация, контактты жоёбуз, тияк-бияк. Дагы бир нерсени жоюңчу ушу. Кудайдан кийинки эле биз дегенди токтотуңчу. Салык кызматынын кызматкерлери боюнча. Макулбу? Ошону биринчи ирет. Анан экинчи ирет эл журтка дагы маалымат бериш керек. Дүйнө жүзүндө салык төлөбөгөн нерсе бу эң чоң кылмыш. Ким салык төлөбөсө, ал чоң кылмышкер. Биз ошону азыркы күнгө чейин түшүнбөй атабыз да. Эл качан ушуну да түшүнсө, Кудай буйрса салыкты бардыгы эле төлөйт. Төлөбөй 30 жыл келдик, төлөбөй. Жыргап жүрдүк мына. Турабы? Мына эми вакыт келди. Бизге мамлекет шунча берди, биз да эми мамлекетке беришибиз керек дегендейчи. Ошондуктан Алмамбет Насырканович, мушу баягы түшүнүдүрүү жумуштарын көбүрөөк жүргүзүңүз. Анан цифровизацияны мен дайыма ырдап келем. Цифровизация, мына сизде жакшы опыт бар. Ошо эле Россияда азыр номер 1 налоговый турабы по цифровизации. Ошол жерден эле не надо велосипед придумывать. Ошол жерден эле көрүп киргизсек, бардыгы ордуна келет. Ийгилик каалайм, аманчылык болсун, бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен келе жаткан куттуктайм. Рахмат.